Президент Садыр Жапаров Ош шаарында жана Ош облусунда өлкөнүн көз карансыздык күнүнө арналган майрамдык иш-чарага катышып жатат. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арналган масштабтуу иш-чара Ош шаарында Алымбек Датка этнографиялык комплексинде эгемендүүлүктүн эң белгиси тууну көтөрүү менен башталды. Өлкө башчы кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен дагы куттуктап өттү. Бул жолу эгемендүүлүк майрамы Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы мамлекеттик ишмер Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси менен чогуу белгиленип жатат. Бул аймак тарыхта түркүм маданияттар жуурулушкан, түрдүү цивилизациялардын элементтери кездешкен менен баалуу. Бүгүнкү күндө да Ош облусу өлкөбүздүн өлчөөсүз байлыгы болгон этностор аралык ынтымактын, көп түрдүүлүктүн духун чагылдырып турат. Кудай буйрса, Ош тубаны кайрадан жаңыланган улуу жибек жолунда тарыхый миссиясын уланта турган күн дагы алыс эмес. Ош облусу аркылуу өтө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна 3 мамлекеттин башчылары тарабынан кол коюлгандыгын, бул темир жол магистралынын канчалык маанилүү экенин жакшы билесиздер. Ош мамлекеттик университетинде коомдук ишмер Насирдин Исановдун айкели ачылды. Иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаров катышты. Исановдун эгемендүү Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө салымы эбегейсиз экенин президент билдирди. Туңгуч өкмөт башчынын эстелиги жогорку окуу жайдын башкы имаратынын алдына курулду. Ошондой эле университетте коомдук ишмерден аты ыйгарылган илимий изилдөө институту түптөлдү. Насирдин Исановго көзү өткөндөн кийин Кыргыз эл баатыры жана эң жогорку ак шумкар сыйлыгы ыйгарылды. Өлкө башчы жакындарына тапшырды. Исановдун 80 жылдык мааракелик жылынын урматына эл аралык конференциялар башталды. Премьер-министр катары мына кече жакында 2021 жылы Кумтөр алтын кени Кыргызстанга Кыргыз мамлекетинин менчигине кайтарылды. Убагында Насирдин Исанов алгачкылардан болуп ошо Кумтөрдү башка канадалык компанияга берүүдө каршы чыгып, ошонун курмандыгынан да айланган. Бул бир эле мисал. Мунун жана президентибиз айткандай, коомдук мамлекеттик ишмер катары, куруучу инженер катары Насирдин Исановдун мезгилинде Кыргызстанда абдан чоң жанагыл имараттардын курулгандыгы, ошол Кыргыз мамлекетинин инфраструктурасын, экономикасын көтөрүүдө алгач абдан чоң эмгеги болгон. Аны бүтүндөй эл жұрт біледі. Бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн эгемендүүлүк күнүндө биз этникалык кыргыздардын атынан майрамга чыгып атабыз. Майрамда биз өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды даңазалап, ошону укумдан тукумга калтырып, өзүбүздүн урпактарыбызга калтыргыбыз келет, ошону көрсөтүп жатабыз. Биз алып келген буюмдар ошо илгерки кыргыздардын ата бабадан сакталып келген, энелерден сакталып келген улуттук оймо чиймелер, сайма, кеште, таар согуу, айтып отурса көп. Ош улуттук драма театрынын оң тарабына кыргыз элинин өтмүшүн, тарыхын чагылдырган 17 таш айкел орнотулуп, тарыхтан калган элестер аттуу шаарча түптөлдү. Масштабтуу түрдө майрамдалып жаткан өлкөнүн эгемен күнүндө Ош улуттук драма театрынын сол тарабында өлкөнүн 7 дубанын чагылдырган ата журт аталышындагы шаарча дагы түптөлдү. Биринчиден баарыңыздар майрамыңыздар менен бүгүн аябай сонун майрамдык маанай болуп атат. Биз дагы ошол элдерге окшоп балдарыбызды ээрчитип алып майрамдап келдик. Бүгүн ошол кыдырып наркы беттеги айкелдер менен таанышып чыктык. Эми бул жактагы ошол ар бир облустун
өзүнүн баягындай мунарасы же болбосо эмнеси менен символ болуп жүрөт, ай күлгүлү менен ошондой коюлуптур. Ошону көрүп суктанып келатабыз. Кудай буйрса, мына акыркы 2-3 жылдын ичинде аз-аздан болсо дагы өнүгүү болуп атат. Аны биз көрүп турабыз. Биз эми өмүр бою өндүрүштө иштеп келип азыр пенсиядабыз. Бирок бизге абдан тез көрүнөт экен. Азыр өсүү жок дей албайбыз, болот. Буйрса мындан дагы жакшы өнүгүүлөр боло берсин деген тилектебиз. Ай сонун болуп атат. Маанайыбыз жакшы. Эл көп. Өзгөрүү Кыргызстанда чоң-чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына кичинекей мини Кыргызстан деп коелу, эмне дейт? Шаарча түзүлүптүр өзүнчө аябай жакты бизге. Шаардыктардын маанайы аябай сонун.